Бизге кичинебизден эле баңгизаттар жаман деп келишет. Бирок көпчүлүк учурда чоң кишилер жакшы үлгү болуп бере албай, өздөрү барып турган чеккичтер, спирт ичимдиктеринин сүйүүчүлөрү болуп жатышат. Чыныгында эле баңгизаттар зыянбы? Алар эмне үчүн адамдарды өзгөртөт жана алар кандай иштейт? Алгачкы баңгизаттар жөнүндө маалыматтар биздин заманга чейин 5000 жыл мурун жашаган шумерлер аркылуу белгилүү болгон. Ар кандай маданияттын өкүлдөрү баңгизаттарды ар кандай максатта колдонушкан. Кытайлыктар гашишти унутчаактыктан жана жөтөлдөн кутулууга жардам берген дары чөп деп эсептеп келишкен. Ал эми скифтер кара куурайдын уруктарын мончо жылытуу үчүн, ал эми түштүк америкалык индеецтер духтарды чакыруу салтанаттарында кока жалбырактарын чайнашкан. Керек болсо байыркы атактуу белгилүү грек поэти Гомер өзүнүн Одиссей жөнүндөгү эпопеясында Елена Прекраснаяга тартуу кылынган оор күндөрдү унутууга жардам берген дары-дармек жөнүндө жазган. Сиздер түшүнгөндөй, баңгизаттар өздөрүнүн өзгөчө касиетине байланыштуу медицинада кеңири пайдаланылган. Ар түрдүү уулар, майлар жана чөптөр адамдарга оору, уйкусуздук, суук тийүү, чарчоо же көңүл чөгүү жана башка сыяктанган маселелерди чечүүгө жардам берген. Керек болсо, бүгүнкү медицинада алардын кээ бирин катуу оорулуу адамдардын оорусун жеңилдетүү үчүн колдонуп келе жатышат. Эгер чын эле табияттын сыйкырдуу чөптөрү жана алардын синтетикалык орун басарлары дарылоого жардам берип, ооруну жеңилдетип жатса, анда адамдын ден соолугуна коркунуч келтирип жаткандыгын эмне менен түшүндүрүүгө болот? Баңгизаттардын бардыгы түз же кыйыр түрдө мээнин сыйлоо системасына багытталган. Ооба, кадимки эле жаныбарларды тарбиялоодо колдонгон кызыктыруу системасы. Бирок мында циркте ойногон айванаттын ордунда адам турат. Баңгизаттардын көпчүлүгү канаттануу сезимин жараткан дофамин жана серотонин гормондорун иштеп чыгуусун 10 эсе көбөйтөт. Адатта алар адамда даамдуу тамак, жагымдуу музыка же достору менен болгон жолугушуу жөнүндөгү жакшы эскерүүлөр сыяктуу жакшы маанай учурунда иштелип чыгат. Баңгизаттар өз кезегинде канаттануу сезимине жасалма жол менен жетишип, сыйлоо системасын жөн гана алдап коюшат. Мындай кийлигишүү дофамин чыгарган нейрондорду 50% чейин талкалоо менен канаттануу борборунун иштешин өзгөртөт. Мурдагы канаттануу сезимине жетүү үчүн мээ баңгизаттын өлчөмүн тынымсыз жогорулатууну талап кылат. Мына ушундан көз карандылык келип чыгат. Баш тартуу синдромунан улам организм үчүн баңгизаттардан баш тартуу өтө татаал. Аны керектүү уунун өлчөмүн төмөндөткөн же таптакыр баш тарткан учурда адамдын физикалык жана психологиялык абалы кескин начарлап, өзгөрүү башталган учурда чыдагыс ооруларды башынан өткөргөн учурда көрүүгө болот. Оорунун айынан адам жалаң жаңы дозадан башка эч нерсе жөнүндө ойлоно албай калат. Адам канчалык көпкө баш айландырган заттарды кабыл алса, кезектеги өлчөмдүн таасири ошончолук тез кыскара баштайт. Ошондуктан ал дароо эле жаңы керектөөнү талап кыла баштайт. Бул синдром баңгизат канчалык күчтүү болсо, ошончо тез калыптанат. Уйкунун качышы, эске тутуунун начарлашы, баш оору, психоз, ачка болуу, импотенция, ар түрдүү органдардын иштөө режиминин бузулушу, инсульт жана инфаркт — булар баңгизаттын берген натыйжасынын толук эмес тизмеги. Ал эми инъекциялык баңгизатты пайдалануу ар түрдүү инфекцияларга, анын ичинде айыкпаган ВИЧ инфекциясын жуктуруп алууга алып келет. Илим жана медицинанын өнүгүүсү менен наркотиктерди пайдалануу өзгөрдү. 19-кылымда, керек болсо 20-кылымдын башында да курамында героин, кокаин, морфий, метамфетамин жана башка көптөгөн тыюу салынган заттардын камтыган товарлар эркин сатылган. Булар ар түрдүү оорулардын дарысы катары сатылган. Керек болсо баарыбызга белгилүү Coca-Cola 1886 жылдан тартып 1903 жылга чейин дарылык касиети бар суусундук катары сатылган жана анын курамында кокаин болгон. Биздин организмибиздин ресурстары чексиз эмес жана наркотиктердин кайсынысы болбосун тигил же бул деңгээлде өз зыянын тийгизбей койбойт. Керек болсо ичимдик жана тамеки сыяктуу легалдуу баңгизаттар көптөгөн көйгөйлөрдүн себеби болушу мүмкүн. Андыктан балдар, көчөдө пальто кийип магиялык таблеткаларды жана порошокторду сунуштаган шектүү адамдардан этият болгула жана баңгизат бул абдан жаман экендигин эсиңерден чыгарбагыла.